Саадатбек Мырзакул уулу. Туткун кыз. Кайрадан боштондук. Силерге эмне? Кызык көрүнүп атабылар я? Алиги такыр баш киши колдору артына кайрыла байланып турушкан 5 эркектин мыңкылдай карап койду. Силер деле булардан эмне айырмаңар бар? Кааласак сабайбыз, кааласак өлтүрүп коебуз. Же ишенбей турасыңарбы? Ал күтүлбөгөн жерден так эле бет маңдайында турган Каримди колундагы таягы менен керилип туруп бөйрөк тушка чаап калды. Таяк каттуу тийгендиктен Карим өзүрө бөктүшүп отуруп жалданып барып токтоду. Теги өзүнүн жорugуна өзү ыраазы боло калгандарын мыскылдай карап койду. Эми ишендиңерби же дагы ишендирейинби? Эмне максат менен келгениңерди билбейм, бирок силер баары бир бул жактан соо чыкпайсыңар. Же тагыраак айтканда тирүү чыкпайсыңар. Бизге катылбашыңар керек болчу. Рас өзүңөр катылып, жыландын куйругун бастыңарбы, эми ошол жыландын өзүнөн жан таслим болосуңар. Эртеден бери мунун жорugуна араң чыдап турган Чин секирип келип аны көкүрөккө тээп калды эле, күтүлбөгөн каттуу соккуга такыр баш камгактай учуп барып, башы бурчтагы дубалга тарс эле дей түштү. Ага кошул ташыл бери жактагы төртөө дагы курал кармап турушкандарга жабыла кол салышты. Бирок колдору арттарына каттуу байлангандыктан тегилер менен ойдогудай согушканга мүмкүнчүлүк ала алышкан жок. Ар жактагы куралчан 5-6 жигит автоматтын кундактары менен тегилерди кызылала кылып чапкылап сабап жиберишти. Өзгөчө каршылык көрсөтүп жаткан Чинди бирөөсү автоматы менен бир канча жолу көкүрөк тушка атып жиберди. Асты цемент полго эт бети менен сайылган Чин 1-2 жолу кыймылдап алды да ошол бойдон былк этпей жатып калды. Колдору артына чыя байланган төртөөнү бери жактагы автоматчандар болгон күчтөрү менен үстөккө босто ургулашып, баардыгы тең цемент полго кыймылсыз жатып калышканда гана токтошту. Кызык, булар кимдер болду экен? Каяктан келишти? Эмне себептен эки жаат болуп алышып бири-бири менен атышты? Үчөөсүн болсо торой-той таткандай эле атып ташташты. Диананын эч нерсеге башы жетпей жатты. Балким булар башка криминальный топ болуп жүрбөсүн? Өздөрүнчө разборка кылып жатышкандыр. Андай дейин десем, эмнеге мени ал жакка ээрчитип барып, тааныйсыңбы деп баардыгын каратып чыкты. Тегилер адегенде түн ичинде чүмбөтчүн жүрүшпөдү беле? Баса, бирөөсү эмнеге мени көтөрүп алган түн ичинде, же мени уурдап кеткилер келиштеби? Ооба, эми түшүндүм. Булар алиги жашыруун акча чыгарган цехтин кожоюндары. Акчалардын дээрлик теңинен көбүн мен баштыкка салып алып кетпедим беле? Мени уурдап кетишмек да, акчаларды кайда жашырдың? Тап деп мени бул жактан да жаман кылып кыйнашмак. Баса, чын эле өткөн жолку бир баштык жалаң крупный суммадагы акчалар каякта болду экен? Эгер аман эсен бул жактан кутулуп чыксам, ал жерди таба аламынбы? Таба албайм го. Анын үстүнө шаар ичинде жер алдындагы люктар көп да аябай. Кайсыл биринен издейсиң? Балким бактылуу адамдар аны таап алышар. Таба албай калса ошол боюнча чирип жоголот да. Кайранган акчалар. Ал акчалар менен бир райондун айылдарын кенен кесирип бакканга жетмек. Анча-мынча акчаларым бар эле. Аны дагы Ибрагимге тарттырып жибердим. Баса, Ибрагим каякта болду экен? Балким мен уурдаган келишкен мобул топтун арасында бардыр. Мен анын өң көргөн эмесмин да. Чын эле булар кимдер болушу мүмкүн? Таң калыштуу. Болбоду, ошолор эле. Диана полдо чалкасынан жаткан болчу. Акырын башын көтөрүп, айланасына көз жүгүрттү. Бул жолкусунда эки колу чечилүү бош болчу. Булар баары бир мени өлтүрүп салышат. Өздөрү деле айтышпады беле? Сени эми керегиң жок. Көзүңдү курутуш керек. Башкаларды бузасың, сенин өлүмүң башкалар үчүн сабак болушу керек деп. Же жөн эле коркутуп жатышабы? Ансыз деле көрбөгөн кордукту көрсөтүшүп өлөөрчү сабашты го. Эптеп Самира тегилерге көрсөтпөй уурдап келип нан суу бербегенде эмдигичи ачкадан турбай калмак экенмин. Ушунусуна да Кудайга шүгүр. Буларың баары бир мени өлтүрүп танышат. Башкаларды деле мен сыяктуу качкан кыздарды биздин көзүбүзчө эле чоң челектеги кислотага салып өлтүрүшүп, эч нерсесин калтырышпай ээритип жиберишти эле го. Бир жолу 18 жаштагы жапжаш татынакай кызды баарыбыздын көзүбүзчө эле тирүүлөй чыркыратып туруп кислотага салышпады беле? Улуту дунган болчу. Дагы кыйын кыз экен ал. Лөкүйгөн 3-4 жигит менен тамырынын акырынын каны соккончо кармашып, алышып жатып анан өлдү. Анын өлүгүн кислотага салып атканда кандай гана ужас көрүнүш болду эле. Караганга нерв чыдабайт. Тим эле азыр ошону эстегенде төбө чачым тик тура, денем зиркиреп кетет. Анысынан да челектеги кислотага салынган кыздын денеси менен кислотанын реакциясычы. Жашыл түстөгү кислота кып-кызыл болуп эле, кадимки казанда бышып аткан эттей болуп боркулдап. Бир топко чейин кыздын эч нерсеси калбай ээрип кеткен. Эгер качсаңар, силер да ушуну көрөсүңөр, деп айтпады беле?
кандай гана жеткий көрүнүш. Эми мени дагы ушинтип өлтүрүшөт да. Андан көрө согумга кетчү малдарча өлүмдү күтүп жата бербей, өз алдымча аракеттенбейинби? Ушундай кырдаалдан пайдаланып, Диана дароо ордунан турду дагы эшик жакка барды. Бактыга жараша эшик сыртынан кулпуланбаптыр. Сыягы тигил төмөн жактагы туткундар менен алектенип жатышып, бул жакты бекиткенди унутуп калышса керек. 3-чү кабаттын бир бөлмөсүндө экен. Акырын эшикти ачып, коридорго көз жүгүрттү. Эч ким жок экен. Бардыгы тең төмөн жакта жүрүшөт. Ал жакта ондогон эркектердин үндөрү чыгып жатты. Сыягы алиги туткундарды сабап жатышса керек. Бир кезде төмөн жак тарса турс дүпөтүп эле боло түштү. Эркектердин ызырынган, сөгүнгөн, автоматтын 1-2 жолу атылган үндөрү кылды. Төмөн жакта эмне болуп жатты экен деп кызыккан Диана акырын тепкичтерге жашына, ызы-чуу түшүп жаткан жакка көз жүгүрттү. Төмөн жактагылар 2 жаат болушуп мушташып жатышыптыр. Бирөөсү болсо полдо өлүп жатат. Кой, ушундай кырдаалдан пайдаланбасам болбойт. Диана коридор менен чуркап бош бөлмөлөрдү текшерип карап чыкты. Көпчүлүк кыздар жаткан бөлмөлөр сыртынан кулпулануу экен. Кудайым атайын маңдайында жазгандай, ал бөлмөдө башында илмеги бар узун жип туруптур. Кызык, бул арканын жип кайдан пайда болуп калды же алиги чүмбөтчөндөр таштап кеткенби? 2-чи кабаттын бөлмөлөрүнүн терезелеринин баары темир менен тордолуу болчу. Башында кайырмактай болгон темир илмеги бар аркан жипти ала 3-чү кабатка көтөрүлдү. Төмөн жак дале ызы-чуу болуп жаткан болчу. Үстүнкү кабаттын терезелери тордолуу эместигин Диана жакшы билчү. Анын үстүнө бардык бөлмөлөрү да ачык болчу. Эң четки бөлмөгө кирип терезесине барды дагы төмөн жакка көз чаптырды. Короо ичинде кыбыр эткен жан жок экен. Арадан бери 2 кабат терезенин айнектерин алып жиберип, алиги өзү менен кошо ала келген аркан жиптин учундагы темир илмекти бир жерге каттуу бекитип илип, аркан жипти төмөн карай таштап жиберди. 3-чү кабаттын терезеси менен жердин ортосундагы аралык бир топ эле бийик болчу. Башы тегерене коркуп кетти. Ошондо качандыр бир кезде көргөн Кавказ туткуну кинофильминдеги Нина деген туткун кыз көзүнө элестей түштү. Ал деле бийик кабаттуу үйдүн терезесинен аркан жип менен төмөн карай түшүп кетпеди беле? Менин андан эмнемкем? Бул жерде корко турган деле эч нерсе жокко. Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт. Кеттим. Ал аркан жипти каттуу кармай, төмөн карай акырын сыдырылып түшүп жөнөдү. Буту жерге тийгенде алакандары ысып чыкты. Арканды кармай, каттуу жылмышкандыктан сыйрылып, канап кеткен болчу. Анысына да кайыл, эптеп эле бул жерден качып чыгып, оолак болуп кетүү анын негизги максаты эле. Бул мезгилде зал ичиндегилер эстери ооп, кыймылсыз жатышкан төртөөнү анан чиндин өлүгүн ары көздөй чоң бөлмөнү карай сүйрөп баратышкан. Алар көрүп калышпасын деп терезеден жашына ары жакка өтүп кетти да, үйдүн арт жагына өтүп, короонун бетинде илинип турган аркан жипти көрдү. Сыягы түндөгү чүмбөтчөндөр ушул аркан жиптер менен короонун ичине асылып, тартынып өтүшсө керек деп, ичинен ойлоп койду да өзү да жогору карай тартынып, аракет кыла баштады. 1-2 жолу жогорулап барып, кайра төмөн карай шыпырылып түшүп кетип, атып, акыры дубалдын үстүнө тартынып чыкты. Анан илмек жипти короо ичинен өзүнө тартып алып, арт жагына кое берди да төмөн карай шыпырылып түштү. Эч ким жокпу дегендей, айланасына көз жүгүртүп алды да болгон күчү менен беткелди чуркап жөнөдү. 200 кадамдай чуркап өткөн соң бир аз демин баса, артына кылчайып карады. Кандайдыр машина менен куралчан солдаттардын түшүп жатканын көрүп, алкымы оозуна тыгыла, болгон күчү менен бет алдына карай чуркап жөнөдү. Барымтада калган кыздар. Булардын бизге кереги жок эме. Бардыгын бирин да калтырбай атып таштагыла. Биздин ишибизге кедерги болушкандан башка пайдалар да жок. Анан өлүктөрүн кислотага салып, эритип жибергиле. Дайындары билинбей калсын. Такыр баш кишинин буйругун эки кылышпаган жигиттер жерде жаткандарды дароо буттарынан кармаша, ары жактагы бөлмөнү карай сүйрөй жөнөштү. Төртөөнү бир жерге катар тизип жаткырышты. Ал эми чиндин өлүгүн болсо башка бөлмөдө жаткан Хабибулла, Жафар, Рахимдердин өлүгүнүн катарына жаткырышты. Сенин милдетиң бул жерде өлүп жаткандардын баардыгын түшкө чейин кислотага салып эритип жок кыласың. Такыр баш киши жанындагы жигитке иштин дайынын айтып жатты. Анан аркы бөлмөдө эстери ооп жатышкан төртөөнү да үн чыкпас, глушителдери бар пистолеттер менен атып өлтүрүп туруп, булардын соңунан аларды да жөнөтөсүң. Кыскасы, эч бир из, эч бир шек калбагандай болсун. Бардыгын таптаза кылып иште. Түштөн кийин мен келгенде булардын эч нерсеси калбасын. Кыскасы, бул жерде эч нерсе болбогондой жиги да билинбей калсын. Түшүндүңбү? Анын сөзүн кунт коюп угуп турган жигит автоматтын артынасына түшүндүм дегендей башын ийгеди. Андай болсо давай. Эрте күндү кеч кылбай ишке кириш. Залдагы кызылгандардын баарын жууп тазалап кой. Мен түштөн кийин кайрылып келем.
Такырбаш булардын жетекчиси. Чөнтөгүнүн бет арчысын ала, колдорун сүртүнө сыртты көздөй чыгып баратып токтой калды да, көздөрү алая, дароо чөнтөгүнүн тапанчасын сууруп чыкты. Ал короонун ичине жалбылактап чуркап кирип келатышкан куралчан солдаттарды көрүп калган болчу. Эшикти тез ичинен жапкыла. Ал жанында тургандарга каттуу буйрук бере кыйкырды эле, эшик ичинен шарт жабылып, үйдүн ичинде тургандар терезенин түптөрүндөгү дубалга далдалана беришти. Короонун ичине чуркап кирип атышкан куралчан солдаттар менен милициялар үйдү толугу менен курчап алышты. Бир аздан кийин үнүн каттуу чыгаргыч микрофон менен короо ичи жаңырта буйрук берген үнү кулду. Бардыгыңар курчоодосуңар. Кайталайм, бардыгыңар курчоодосуңар. Өз эркиңер менен багынып бергиле. Эгер каршылык көрсөтө турган болсоңор, биз да силерди карай ок атканга аргасыз болобуз. Каршылык көрсөткөнүңөр менен баары бир андан майнап чыкпайт. Андан өзүңөргө жаман болот. Андан көрө өз эркиңер менен багынып бергиле. 10 мүнөттөй убакыт берем, ойлонгула. Бул убакыт ичинде жооп бербесеңер, анда үйгө штурм жасайбыз. Бул өткөн жолу Ибрагим менен сүйлөшкөн ички иштер башкармалыгында иштеген милициянын полковниги болчу. Ал Ибрагимдин өз алдынча аракет кылып кеткенин билип, өзүнүн көптөн бери даярданып жүргөн операциясын дароо иш жүзүнө ашырган болчу. Короо ичи тунжурай түштү. Терезенин түбүндө бүктүшүп жаткан такырбаш киши жанындагыларга буйрук берди. Бул экөөңөр тез арада үйдө көтөрүлүп чыккыла да кыздардын баарын төмөн карай алып түшкүлө. Аларды барымта кылабыз, башка айла жок. Биздин булардын чеңгелинен кутулуп кетүүнүн бирден бир жолу эле ушул. Анын сөзүн угушаары менен экөөсү тепкич менен жогору карай чуркашкан боюнча көтөрүлүп чыгышты да, ар бир бөлмөдө кармалып жатышкан кыздардын эшиктерин шашыла ачышып, төмөн карай айдап түшүрө башташты. Болгула алдам. Эгер жан керек болсо, жашааңар келсе төмөн карай түшкүлө. Эмне болуп кеткенин түшүнүшпөгөн жаш кыздар кийимдерин чала-була кийинише, биринин артынан бири ээрчишип төмөн карай түшө башташты. Илейлебей болулдам, ылдам баскыла. Жинги тийсеңер азыр атып таштайм ушул жерден. Жырткычтан айырмасы жок болуп турган куралчан жигитке жаш кыздардын баардыгы таң калыша, төмөн жакка түшүп келишип, чоң залдын ортосуна топтолушту. Экинчи кабаттагы бөлмөлөрдөн кыздардын баарысы толугу менен түшүп бүтө элек болчу. Экөө кайрадан жогору карай чуркап кетишти. Аңгыча сырт жактан микрофондогу эркектин үнү заң этти. Белгиленген убакыт бүтүп келатат. Өз эркиңер менен чыгып бербесеңер, штурм, ок атуу башталат. Сыртта тургандардын жетекчиси саатын карап, бүттү дегендей ары жакта буйрукту күтүп турушкан атайын даярдыктан өтүшкөн милиция тобуна штурмду баштай бергиле деп колун көтөрүп баратып токтоп калды. Ошол маалда эки жаш кыздын чекесиндеги пистолет такаган эки жигит чыга калышты. Эгер силер азыр штурмду баштай турган болсоңор, бул кыздарды дароо эле ошол жерден атып таштайбыз. Үйдүн ичиндеги залда 30га жакын кыздар бар. Алар биздин колубузда барымтада турушат. Эгер силер өз алдыңарча аракет кыла турган болсоңор, баардыгын атып өлтүрүп таштайбыз. Ишенбесеңер, терезеден карагыла, же бирөөңөр кирип көргүлө. Силер биздин кишилерден бирди өлтүрсөңөр, биз бул жактагы кыздардан 5ти өлтүрөбүз. Биздин тагдырыбыз силердин колуңарда болсо, бул жактагы кыздардын тагдыры биздин колубузда. Так что штурм жасаардан мурун силер да ойлонгула. Эгер силер штурм жасай баштасаңар, бул жактагы кыздарды четинен аткылап кыра баштайбыз. Бир да кыз тирүү калбайт. Колун көтөрүп штурмду баштагыла деп буйрук берип жаткан полковник жай колун төмөн түшүрдү да ары жакта даярданып жатышкан автоматчандарга токтогула деген белги берди. Сырттагылардын баардыгы дымып калышты. Көп өтпөй эле буларга жардамга дагы бир машина куралчан солдаттар келишти. 3 кабаттуу чоң үйдүн короосун чычкан жүрмөлөгүс болуп курчоого алынды. Ошол маалда сыртта чыккан эки кыздын бирөөсү жулкунуп бошоп алды дагы ары жакта турушкан солдаттарды көздөй болгон күчү менен чуркап жөнөдү эле, анын артында калган жигит пистолети менен желкеге атып таштады. Кыз оңкосунан сайылган боюнча турган жок. Аны көргөн экинчи кыз коркконунан бакырып жиберди. Тапанчанын арты менен аны да желкеге уруп, кайра үйдүн ичине сүйрөп кирип кетти. Атайын даярдыктан өтүшкөн спецнастын жигиттери тигилерге билгизбей, күтүлбөгөн сокку менен штурм жасоого аракет кылышты эле, үйдүн ичи жагынан автоматтын атылган үндөрү, кыздардын чурулдаган кыйкырыктары чыкты. Көп өтпөй эле үй ичинен дагы эки кыздын өлүгүн сыртка алып чыгышты. Силер иш аракетиңерди токтотпосоңор, барымтадагы кыздар ушинтип четинен өлө беришет. Эгер чечкиндүү аракетке өтө турган болсоңор, 30га жакын жаш кыздар бири да калбай өлүшөт. Бизге терет нечего. Андан көрө биздин сунушубузду уккула. Бул жактагы кыздарды аман-эсен алып калгыңар келсе, солдаттар менен милицияларды короонун сыртына алып чыккыла. Анын сунушун эч ким аткарышпай, баардыгы бир ордунда былк этпей тура беришти эле, үйдүн ичинен бирөөсү жаш кыздын чачынан бурай кармап, сыртка алып чыкты да, тигилердин көзүнчө ит аткандай эле атып салды.
Tez arada короодон чыгып кетпесеңер, дагы бир жан таслим болот. 5 мүнөт убакыт берем. Алиги биринчи кызды атып салган жигит эми экинчи кыздын чекесине пистолет такады. Силер ойлонгуча ар бир 5 мүнөт сайын бирден кызды ата беребиз. Чын эле четинен курмандыктарын көбөйтө турганын сезген полковник үйдү курчоого алып, короо ичинде турушкан өзүнүн солдаттары менен милиция кызматкерлерине тез аранын ичинде короону бошоткула деп буйрук берди. Солдаттар менен милициялар шашылыша короонун сыртына чыга башташты. 5 мүнөтчөлүк убакыттын ичинде солдаттар да милиция кызматкерлери да короодон чыгып кетишти, бирок кайрадан эле короонун сыртынан курчап алышты. Короо ичиндеги үйдүн чыга беришинде 2-3 жаш кыздардын өлүгү жатты. Күтүлбөгөн окшоштук. Бүттү. Эми кандай болсо да Кыргызстанга жетиш керек. О Кудайым, эми менден жардамыңды аябай, ишимди оңойгөр. Диана кандайдыр бир автобуска олтура Булгарга шалуу шаардан эртерээк эле чыгып кетүүгө ашыкты. Жүргүнчүлөрдү өзүнө толтура салган автобус калаадан чыккан соң асфальт шоссе жолго түшүп алып, кайдадыр зымырап кетип бара жатты. Калаадан автобус бир топ узап кеткен соң, артын бир карап алып, оор үшкүрүнө өзү бир аз жеңил сезе түштү. Бирок кайрадан проблема башталды. Билетиңизди көрсөтүңүз. Маңдайында турган улгайып калган аял Диананы карап туруптур. Диана эмне кыларын билбей шашкылактай түштү. Чөнтөгүндө 1 сом акчасы жок болчу эле. Бир нерсени жоготкондой жан жерлерин сыйпалап издей баштады. Автобус болсо токтобой каттуу ылдамдыкта каяkkадыр кетип баратты. Салондун ичи чоң, кенен болгону менен орундуктар бош, жүргүнчүлөр толук эмес болчу. Билет текшергич аял Дианадан бир карыш алыс жылбай, жаман көзү менен тиктеп тура берди. Акыры чыдай албай кетти көрүнөт, мурдунун учу менен күнк кетти. Көпкө күтүп тура беремби? Билетти көргөзбөйсүңбү? Каяка баратасыз? Азыр. Жан жерлерин сыйпаламыш этип, эч нерсе таба албай билет текшергич аялга кайрылды. Сизге кандай деп түшүндүрсөм? Кыскасы мындай. Ал эмне деп жооп берерин билбей ойлоно түштү. Мен билетим да, акчам да бар болчу. Аларды Ташкенттен жоготуп жибердим, уурдап кетишти. Бир да сом акчам калбай калды. Жардам бериңиз септеп үйгө чейин жетип алайын, анан айылга жеткенде төлөйм сизге акчасын. Кыргызча акцент менен сүйлөп жаткан сулуучмак келген бул жаш кызды билет текшергич аял сынай карап турду. Кайсыл айылга барасыз? Диана дагы дубалга кептелди. Ага эмне деп жооп берерин билбей шаштысы кете түштү. Өзбек жергесиндеги айылдардын бирин да билбейт болчу. Сизден кайсыл айылга барасыз деп сурап жатам. Эң акыркы айылга барам. Эмне, ал айылдын аты жокпу? Бар, бирок унутуп калдым. Билесизби? Кандай деп түшүндүрсөм? Диана мукактана, кичине ойлоно түштү. Менин ал жакта эжем жашайт. Ошол жакка конокко келаткам, анан жолдон ушундай кырсык болуп атпайбы? Акчаларымдын баардыгын сумкам менен кошо алдырып. Жардам бериңизчи, сизден суранам. Айылга жеткенде акчасын төлөп берем. Эмне жалган айтып жатасың? Жада калса, эжең жашаган айылдын атын билбейсиң дагы, дээ каяка баратканыңды билесиңби? Эжең кайсыл айылда турчу эле? Ошол айылдын атын унутуп жатпаймынбы? Азыр тилимдин учунда эле турат. Билет саткан аялдын ачуусу келип кетти. Сен калп айтканды билбейт экенсиң. Ал дагы сөзүңө ким ишенет, я? Сияга сүйлөгөн сөзүңө караганда кыргыз окшойсуң, Жада калса кайсыл айылга баратканыңды билбейсиң. Жаныңда 1 сом акчаң да жок, ал сөзүңдөн эч майнап чыкпайт. Болуптур ишенейин дейин. Бирок ал жакта эч кандай кыргыздар жашабайт. Эң акыркы айылдагыларды мен жакшы тааныйм. Эжем ошол жакта турмушка чыккан. Аты ким? Мухаббат. Диана оозуна келгенин айтып салды. Оозуна ооруканада чогуу жаткан Мухаббат деген кыздын аты келе калган болчу. Маңдайында турган билет саткан аял бир азга ойлоно түштү. Жалган айтып жатасың. Баардыгы калп. Мунуң да майнап чыкпайт. Давай, түш автобустан. Мен эмне кеңкелесте ойлойсуңбу, я? Ансыз деле мээм чарчап келатат. Сени менен акыйлашкандай убактым да жок. Ал ары көздөй басып кетти да, автобустун айдоочусу менен бир нерселерди сүйлөшүп кайра келди. Каттуу бараткан автобус чыйкылдай, тормозу тебиле асфальт жолдун четине келип токтоду. Давай, түшүп кал ушул жерден. Көп башты оорутпай. Диана унчукпай олтура берди. Анан кадимкидей көз жашын көлдөтүп ыйлап кирди. Мен сизге эмне деп атам, я? Түшпөйсүзбү тезирээк? Сени күтүп турганга убактыбыз жок. Автобус ичиндеги жүргүнчүлөрдүн баардыгы аны карап калышты. Алар өз ара күбүрөшүп, кызды жаман көздөрү менен караша бир нерселерди сүйлөшүп жатышты. Билет саткан аял автобустун айдоочусуна барды. Эмне түшпөй жатабы? Өз эрки менен түшпөсө анда күч колдон түшүрөбүз. Автобустун алдыңкы орундугунда олтурган айдоочу өзүнчө сүйлөнө Диананын жанына басып келди. Түшөсүңбү же күч колдоноюмбу? Дагы ыйлап койгонун карасаң, автобустун ичиндеги жүргүнчүлөр өз ара кыжы-кужу боло башташты.
Кетпейбиз бертерек. Эмне турабыз? Бул кызды жөн эле койгулачы. Айылга барганда тигил жактан алып берет да. Жүргүнчүлөрдүн бардыгы Диананы карап калышты. Билет саткыч аял жүргүнчүлөргө түшүндүрүп жатты. Ал жакта мунун эч кандай эжеси да жок, таанышы да жок, калп айтып жатат. Жады калса айылдын кайсыл экенин билбейт, каякка баратканын да билбейт. Кана айтчы өзүң, каякка баратасың? Диана унчукпастан ыйламыш болуп олтура берди. Көрдүңөрбү? Башы оогон жакка кетип, тентип жүргөн сел саяк кыздын айырмасы жок. Муну менен акыйлашып олтура беребизби? Өз эрки менен түшпөсө күч колдонуп эле түшүрүп салабыз. Айдоочу Диананын жанынан келип, колдон тартты эле, ал түшкүсү келбей, олтургучтун кармагычын тырышып кармап туруп алды. Автобус ичиндеги жүргүнчүлөр кыжы-кыжуу боло башташты. Жакын арада милиция барбы? Ошолорду эле чакыра койбойсуңарбы? Алар бат эле түшүрүп алып кетишет. Жаш кыз экен, жөн жайын эле койгулачы. Эжесинин үйүнө жетип алсын. Силердин да ушундай карындашыңар, сиңдиңер бардыр. Эжесинин каякта жашаарын билбейт. Анан кантип барат ал жака? Бир кезде тээ арт жакта олтурган жашы 30-дардан өтүп калган бир кыз Диананын жанына басып келди да, бир аз тиктеп туруп, күтүлбөгөн жерден эле каттуу кучактап, буркурап ыйлап жиберди. Ар жактан мектеп жашындагы бир кыз да жүгүрүп келип, аны кучактап калды. Ал дагы ыйлап жиберди. Күтүлбөгөн мындай окуяга эртеден бери ызы-чуу тып басылып, бардыгы таң калыша, жалдырап карап калышты. Мындай күтүлбөгөндүккө жүргүнчүлөр түгүл, Диана да башы жетпей, эмне болуп кеткенин түшүнбөй, дендаруу болуп турду. Ыйлап жаткан кыздын жүзүнө жакшылап караса, өзүнө кандайдыр бир окшоштуктары бар экен. Ал ыйлап жатып, өзүнчө сүйлөнө берди. Мехра, сенсиңби? Жаным Мехра, сен тирүүсүңбү? Анын жанындагы кыз да Мехра эже деп ыйлап жатты. Анын айланасындагы жүргүнчүлөр акырындап жай-жайларына тарай башташты. Алдыда олтургандардын бирөөсү күн кетти. Эмне турасыңар? Айдабайсыңар бертерек. Итак, 20 мүнөттөн ашык туруп калдык. Алги Диананы кучактап турган кыз билет саткыч аялга кайрылды. Айдай бергиле, мунун акчасын мен төлөйм. Анан ары көздөй басып кетти да, сумкасынан өзбек сумун алып чыгып, тигил аялга сунду. Ал акчасын унчукпастан санап алып, башка жүргүнчүлөрдүн билетин текшергени ары көздөй басып кетти. Бир аздан кийин автобус кайрадан ордунан козголуп, ылдамдыгын каттуулатты. Алги эки кыз дале Диананы кучакташкан боюнча көз жаштарын көлдөтүшө ыйлай беришти. Кызык, булар кимдер? Менин ким менен чаташтырып алышты, эмне болуп кетти? Же Кудай мага кайрадан көз карашын салып, боору урдубу? Болор иш болду. Эмне болсо да андан аркысын көрө жатармын. Диана өзү менен өзү сүйлөшө, табышмактуу окуянын жандырмагын чече албай турду. Автобус чоң асфальт, шоссе жолго түшүп алып, каттуу ылдамдыкта кетип бара жатты. Төртөөнүн аракети. Жерде эс ооп жаткандардан биринчи болуп Абдувахап эсине келди. Башын көтөрүп, айланасына караса, жанындагылардын баардыгынын өлүү терүүлөрү билинбей, былк этпей жатышат. Бир кезде төмөн жактан автоматтын атылган, кыздардын чыручуу түшкөн үндөрү угулду. Каршылык көрсөткөнүңөр менен баары бир майнап чыкпайт. Андан көрө өз эркиңер менен багынып бергиле, деген үндү угуп, сыртта эмне болуп жатканын түшүнө коюп, Абдувахап акырын ордунан козголду. Артындагы каттуу байланган жипти өзү чече албайт болчу. Ары жактагы айнек текчени көрүп, аны буту менен сындыра тепти да, арты менен айнектин сыныктарынан бирди алып, артындагы байлануу жипти өйкөлөп кырча баштады. Ошол мезгилде Ибрагим да эсине келе, айланасына көз жүгүртүп алды да, ордунан козголууга аракет кылып көрдү. Эки колу каттуу байлангандыктан кыймылдай албай койду. Көзүн акырын ачкан Керим акырын онтоп жатты. Өзгөчө каттуу каршылык көрсөткөндүктөн аны аябай жанчып, токмоктоп салышкан болчу. Бир кезде Абдувахап колундагы жипти айнек менен кырчып, кыйып алды да, тигилердин колун чечкенге жардамдашты. Көп өтпөй бардыгынын тең колдору бошоп, ордуларынан турушту. Ал эми төмөн жактагылар болсо буларды эбакта унутуп, сырттагы солдат милициялар, залдын ичиндеги барымтадагы кыздар менен ызы-чуу түшүп жатышкан болчу. Сырттагылар ичиндегилердин сунушуна канчалык моюн сунган сайын, ичиндегилер ошончолук наадандана башташты. Кадимки детектив кинолорундай ойдо жок нерселерди талап кыла, өзүнүн сунуштарын коюп киришти. Бизге чоң автобус керек, айдоочусу менен. Болбосо бул жакта 30га жакын кыздар бар. Жарым саат ичинде биздин койгон талабыбызды аткарылбаса, кыздарды четинен тиги дүйнөгө жөнөтө беребиз. Тигил короодо өлүп жаткандар эле буга далил болуп бере алышат. Короонун сыртындагылар эч нерсе болбогондой, укпагандай дымып эле калышты. 10 мүнөттөн кийин үйдүн ичинен бирөөсү чыкты. Эмне, ишенбей турасыңарбы? Азыр бат эле ишендиребиз. Ал кайра кирип кетип, бир жаш кызды узун чачынан ууштай кармай сыртка сүйрөп чыкты да, ит аткандай башка атып таштады. Көрдүңөрбү?
Эгер биздин сунуштуубузду аткарбасаңар, ушинтип четинен өлтүрө беребиз. Бизге баары бир, өлүмдөн коркпойбуз. Денебизге динамит байланып алганбыз. Булардын бирин койбой өлтүрүп туруп, өзүбүз да жарылып, бул үйдү түбү менен кошо жардырып таштайбыз. Үйдүн ичи бүт заминированный, штурм жасайбыз деп аракет кылбай эле койгула. Үйгө баш баксаңар эле, мунун ичиндеги кыздарда алар менен кошо бул үйдү көккө сапырабыз. Кана, жооп күтөбүз. Биздин койгон талабыбызды аткарасыңарбы же бул жактагы кыздарды четинен өлтүрө берейинби? Айлана бир самга жымжырт боло түштү. Көп өтпөй үйдүн ичинен бирөөсү дагы бир кызды бакыртып өкүртүп сыртка жетелеп чыкты. Ары жактан микрофондун үнү жаңырды. Болтур, силердин талабыңарды аткарабыз. Только кыздарды өлтүргөндү токтоткула. Анда 20 мүнөт убакыт беребиз. Алып келбесеңер, өлтүргөндү кайрадан баштайбыз. 20 мүнөттө үлгүрө албайбыз. Автобус таап келгиче эле коюлган убакыт өтүп кетет. 40 мүнөттөй убакыт бергиле, ошого үлгүрөбүз. Болтур, договор дороже денег. Айткан убакытты күтөбүз. Эгер кечиксеңер, кайрадан буларды четинен өлтүрө баштайбыз. Сүйлөштүк. Кыздын чекесине пистолет такап турган киши кайра үйдүн ичине сүйрөп кирип кетти. Сырттагылар бири-бирине телефон чалыша, автобустун камын көрө башташты. Залда болгону 20дай кыз топтолгон болчу. Калгандарын чукул кырдаалдан шаштылар кете, экинчи кабаттагы бөлмөлөрдөн дароо алып түшкөнгө үлгүрө албай калышкан. Эшикке жакын турган такыр баш киши экөөнө буйрук бере сүйлөдү. Баргыла, үстүнө чыгып бөлмөлөрдүн бүт бардыгын текшерип, калган кыздардын бардыгын бирин калтырбай төмөн алып келгиле. Эгер кыйкырып өкүрүп каршылык көрсөтүшүп, моюн толгой турган болушса, дароо эле ошол жерден атып таштагыла. Бизге терет нечего. Колдоруна автомат кармап турушкан экөөсү тепкич менен үйдө карай чыгып баратышканда, тигил киши бир нерсени эстегендей артынан кыйкырып калды. Баса, токтогулачы. Алиги байланып жаткан 4 эркекти ошол жерден эле тургузбай, эстерине келтиртпей жайлап таштагыла. Алардын бизге тоскоол болгондон башка пайдалары деле жок. Жарайт. Экөө өтө тездик менен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып кетишти. Бул мезгилде Абдувахап баш болгон төртөө колдорун бошотуша, жиптерди ар жакка ыргытып жиберишип, төмөн жактагыларды аңдып турушкан болчу. Бул жолкусунда алар өтө эле сак болуша, дагы бир жолу жаңылыштык кетирбөөгө аракеттенише, ар бир нерсени кылдат иштеп жатышты. Эч нерседен бейкапар келатышкан экөө эшикти ачып, бөлмөгө кирери менен эле желкелерине урулган каттуу соккуга оң колоруна сайлышты. Сокку таамай урулгандыктан алар ошол боюнча ордуларынан козголушкан жок. Виктор Пак менен Абдувахап тез аранын ичинде алардын кийимдерин кие коюшту да автоматтарын алышты. Абдувахап тигилерге планды түшүндүрүп өттү. Азыр тез аранын ичинде кыздарды коридорго алып чыккыла. Ибрагим, Карим экөөңөр кыздардын кийимин кийгиле да, алар менен аралашып төмөн карай түшөсүңөр. Төмөн жактагы залда ортодо үймөлөктөшүп жаткан кыздарга кошулуп, аралашып кеткиче башыңарды көтөрбөй, өңдөрүңөрдү көрсөтпөгүлө. Бул өтө эле рискованный иш, башка айла жок. Төртөө тең коридорго атып чыгышты да, ар бир бөлмөлөрдү кыдыра калып, калган кыздарды сыртка чыгара башташты. Бардыгы 10дон ашык кыз экен. Коркпогула. Тигилердин кишилери эмеспиз. Биз силерди куткарганы келдик. Атүгүл силердин бизге жардамыңар керек. Экөөңөр кийимиңерди чечип бизге бере калгыла. Болгула, ойлонгонго убакыт жок. Тирүү калам десеңер, эркиндикке чыккыңар келсе тездеткиле. Адегенде эч нерсеге түшүнүшпөй турушкан кыздардын экөөсү дароо көйнөктөрүн чечип бере салышты. Экөө алардын кийимдерин кийишкен соң кырдаалды дагы бир жолу түшүндүрүп өттү. Кыскасы мындай: силер бул экөөнү тигилерге көрсөтпөй ортого ала үймөлөктөшө, кыйкырып өкүрүп, ызы чуу түшө өтө тездик менен төмөн карай түшүп, тигил кыздардын арасына аралашып кетесиңер. Болду, силердин милдетиңер ушул. Андан аркысын өзүбүз иштеп, өзүбүз аракеттенебиз. Жабалакташкан жаш кыздар экөөнү ортого ала чуручу түшүшө, төмөн карай түшө башташты. Аларды желкелеринен түртө кармаган эки автоматчан адам кыздарга далдалана, өтө этияттык менен төмөн жылып келатышты. Төмөн жактагылар адегенде аларга анча деле маани беришкен жок. Качан гана 4-5 кадамдай жакындап келишкенде, такыр баш киши автоматтардын бирөөсү башка экенин байкай койду. Колундагы пистолетин дароо аны карай багыттаганда, кыздардын арасынан бирөөсү атып чыгып, анын колундагысын кагып түшүрдү. Дагы бирөөсү көз ачып жумганчалык ылдамдыкта кыздардын тобундагы бөлүнүп чыгып, автомат кармап тургандардын бирөөсүн баса жыгылды. Булар Виктор менен Абдувахап болчу. Терезе жакта карап турушкан экөө желкелерине такалган автоматтан чочулаша, колдорун көтөрүп беришти. Ары жактагы пистолет кармап турушкан экөө үчөөсү кыздарды мээлеп, туш келгенин эле аткылап өлтүрө башташты. Ок жаңылган 2-3 кыз биринин артынан экинчиси кулады. Ибрагим менен Карим автоматтарын аларды көздөй ок чыгарышты эле, экөөсү кулап түштү да, үчүнчүсү пистолетин таштап жиберип, эки колун көтөрүп берди.
Ортада турган кыздар тигилерди тытмалап жатып калышты. Көптөн берки көксөйлөрүн, өчтөрүн, ачууларын, көз жаштарын эми гана булардан чыгарып киришти. Токтогула деп Абдуахаптын кыйкырганында уккулары келишкен жок. Өздөрүн ушунча жыл эзип келген эки аяктуу жырткычтарды канкор зөөкүрлөрдөн ушинтип өчүн алып жатышты. Бул мезгилде сырттагылар булардын койгон каттуу талаптарына баш ийише, чоң автобусту айдоочусу менен айдатып келишип, кезектеги жаңы талаптарын күтүп жатышкан. Окшоштук. Диананы коштогон эки кыз кандайдыр бир өзбектер жашаган анча чоң эмес айылга келип түштү. Автобус андан ары сапарын улап кете берди. Аны экөө эки жагынан жетилип алышты. Көчөдө кетип баратканда аларды көргөн жергиликтүү айылдыктар таң кала карашып, өздөрүнчө бир нерселерди сүйлөшүп жатышты. Бир экөөнүн сүйлөшкөндөрүн да чалабыла кулагы чалып калды. Тобо, бул Мехра эмеспи? Ага куюп койгондой окшош экен, бирок ал убакыт эле өлбөдү беле? Же кайра тирилип келдиби? Жок, сыяк башкабы? Карабайсыңбы? Ошол эле, аны өткөн жылы өз колубуз менен эле көмбөдүк беле, же адаш башка бирөөнүн денесин көмүп алдыкпы? Жолдо баратканда Диана бир нерсени анча-мынча боолгогонсуду. Сыягы мени Мехра деген кызга окшоштуруп жатышат окшойт. Ал кыз жакында эле өлгөн окшойт. Мейли, эми башка салганды бара көрөрмүн. Кандайдыр бир үйдүн жанына келгенде Диананын жанында бараткан секелек кыз колун кое берип, болгон күчү менен тызылдай үйдү көздөй чуркаган боюнча кетти. Көп өтпөй эле үйдүн жашы 50-лөрдөн өтүп, 60-тарга чукулдап калган, чачтарынын арасын анча-мынча агаралап, беттерин салпал бырыш басып бараткан ак жуумал аял эстеңдеп, үйдөн чыга калып, Диананы көрүп өз көзүнө өзү ишенбей, эси ооп чалкасынан кулады. Бетине суу чачканда гана көзүн ачып, ордунан козголо Диананы бир топко карап турду. Анан аны кучактап басып калды да буркурап ыйлап жиберди. Күтүлбөгөн ызы чууга кошуналары да чогулуша калышты. Алар өздөрүнчө Мехра, Мехра дешип шыбыраша сүйлөшүп жатышты. Ошондо гана Диана акырын башын көтөрө, таза кыргыз тилинде сүйлөй актанып кирди. Кечирип койгула. Мен Мехра эмесмин, мен деген Дианамын. Улутум кыргыз. Бул жакка адашып келип калдым. Демек, Кудай таалам сени өзү жиберген турбайбы бизге? Алиги аял кандайдыр өзүнө ырым-жырымын жасай, Диананы үйгө жетилеп кирди. Диана үйдүн босогосун аттап чоң бөлмөгө кирери менен эле төрдө илинип турган өзүнүн чоң портретин көрүп, таң калганынан бир ордунда былк этпей туруп калды. Портреттеги кыздын көзү менен бир азга тектеше түштү. Анан бир нерседен чочугандай жүрөгү болуктей андан көзүн алап качып кетти. Босогодо турба, төргөт кызым. Мына бул портреттеги Мехра деген менин кызым. Жарым жыл мурун аны тигил калаадан машина уруп кетип, ошондон каза болуп калбадыбы? Бактысы жок экен кызымдын. Окуусун жаңы эле бүтүп, дипломун майлап, ресторанда олтурушуптур. Анан караңгы көчөдө келатканда машина уруп кетиптир. Жигити менен келатыптыр. Анан айтуусу боюнча машинанын ичинде олтургандар милиция формасын кийген адамдар экен. Баары тең ичип алыштыр дейт. Кызымды машинелер менен уруп кеткен ас келгенсип, жигитин да өлөөрчө жанчып сабап, тепкилешип, анан аны да өлдү деп ойлошуп, экөөнү тең ошол жерге ташташып качып кетишиптир. Ошол боюнча ал милициялар кимдер экенин билинбей калды. Кийин кызымдын 40 өткөн соң ал жигитти келип кетти. Аябай боздоп ыйлап, мүрзөсүнө чейин барып келди. Жердиги менимче ферганалык болчу. Ал милиция окуусун бүтүп, Мехрага үйлөнмөкчү болуп, ошону күтүп жүрүптүр. Менин кызым диплом алган соң экөө үйлөнүшкөнү шерттешиптир. Жаңы эле диплом алганда карабайсыңбы? Тигинтип кырсык басканын. Энеси кызы жөнүндө баяндап атып, бет артысы менен көзүнүн жашын сүртүп алды. Жигити ошол боюнча келген жок. Сулуу, келбети келишкен жигит экен. Эгер күйөө бала болгондо, жакшы күйөө бала болмок экен. Ал жигиттин аты ким эле? Диана ойдо жок жерден суроо бере салды. Азыр ким эле, атын өчкүр эстей албай жатпаймынбы? Кызымдын күйүтүнөн ушунчалык унутчаакта болуп кеттим. Мехра менин эң жакшы көргөн кызым болчу. Жигиттин атын унутуп атпаймынбы? Азыр эстейм. Кап, эсиңе жара чыккыр, ким эле? Тилимдин учунда эле турат. Жанындагы өспүрүм кызга кайрылды. Айтчы Гүлбахрам, баягы Мехранын жигити болом деп келген жигиттин аты ким эле? Ибрагим. Эсиме жара чыккыр. Ибрагим болчу. Ал кийин дагы кызымдын ашын берерде келип кетем деген. Ибрагим деген атты укканда Дианада селт эте түштү. Аны беркилер байкашкан жок. Кызы жөнүндө эле тынбай сүйлөй берди. Диана анын сөзүн укпай эле өзү менен өзү сүйлөшүп кирди. Ибрагим, чын эле ошол Ибрагим эмеспи? Мени жер алдындагы люктан алып чыккан, ооруканага күндө келип жүргөн. Оба, точно эле ошол экен. Мен ооруканада жатканда ферганалык болом деп айтып жатпады беле? Мени Мехрага окшоштуруп,
ошол себептен күндө гүл алып келип жүргөн турбайбы? А мен болсо андан коркуп чочулап тескерисинче качып жүрбөймүнбү? Теңкелес башым. Андан эмнеге качтым болдум экен? Ал мага көмөк бергенде мынчалык кыйналбайт болчумун да. Кээде өзүм бир нерсени ойлоп алып, ошого ишенип, берилип кетмейин бар. Анда көзүм көрчү эмес да, өңүн да тааныбай калдым. Азыр көчөдөн көрсөм тааныбай өтүп кетиши мүмкүн. Ал мени жоготуп жиберип, издеп жүрөт болуш керек, калаада. Мен эми ал калаага экинчи басып барбайм. Ал жакты желкемдин чуңкуру көрсүн. Андан көрөкчө өзүмдүн Кыргызстаныма эле кеткеним жакшы. Баса, кечээ күнү 2 жаат болуша эмнеге салгылашты болду экен. Тим эле өздөрүнчө кызыл кыргын түшүштү го. Биринчи топ экинчи топту бир катар кылып тизип коюп, арасында тааныштарың барбы деп мени текшерттирген кантесиң. А балким ошолордун арасында Ибрагим да болуп жүрбөсүн. Жок, кандай болушу мүмкүн эмес. Эгер ал милиция окуусун бүткөн болсо, бандалардын арасында суутуп коюптурбу? Баса, ал сантехник болуп иштейм деп айтпады беле мага? Бул жактагылар болсо аны милициянын окуусун бүтүптүр деп жатышат. Эгер чын эле милиция окуусун бүткөн болсо, сантехник болбой эле милиция болуп иштебейт беле? Анда ал башка Ибрагимби? Окшош аттар толуп эле жатпайбы? Ким билет, ошол Ибрагимби же башка мага баары бир. Эптеп эле өзүмдүн Кыргызстаныма жетип алсам болду. Кызым, мени сөзүмдү угуп атасыңбы? Анын оюн алиги аял бузуп жиберди. Ал өзүнүн кызы жөнүндө дале токтобой айтып берип жатыптыр. Дайынсыз жоголгон кыз. Кийинки бөлүмдөрдө.